Салам достор. Мен бүгін УКМК-нын абагында камакта жатып каза болгондор жөнүндө айткым келип атат. Алар биз билген коомчулукка ачык чыккандары 3 адам бар. Ал эми биз билбеген коомчулукка ачыкталбай калган ошол УКМК-нын СИЗОсунда каза болгондордун саны 10 деп саналышы мүмкүн. Алардын биринчиси бул Бакыт Асанбаев. Ал банкир болгон. Кайсы бир банктын төрагасынын башкармалыгынын башчысынын орун басары болгон. Айтышып атат, ал профессионал, иш билген адам болгон, жана коррупционер же бир олигарх болгон эмес депчи. Болгону ошол адамды баягы кустуризациянын шарданы менен түрмөгө камашып, натыйжада УКМК-нын СИЗОсунда мындан 3-4 жыл мурда каза тапты. Андан тышкары ошол 22 жыл болсо керек, жаңылбасам, саясат таануучу, политолог, окумуштуу, окутуучу Марат Казакбаев агабызда каза тапты. Мен журналист болуп иштеп турганда, ошол саясий темалар боюнча ал кишиден эксперттик пикирин алып калчубуз. Жупуну, жөнөкөй үйдө жашаган, Чыгыш 5 районунда жашаган журналисттер калп айтпайт. Ошол жерде жашап, кийингени да жөнөкөй, сүйлөгөнү да жөнөкөй, сылык сыпа келип, ошо айлыкка иштеген эле адам. Жакшынакай эле пикирин айтчу, радикалдуу дагы пикирин айтпачу, ушундай эле адам болчу. Кайсы бир себептерден улам УКМК-нын СИЗОсуна камалып, анан ошол жактан каза таап атат. Үчүнчү адам бул Арыстан Алай. Эми Арыстан Алайдын көтөрүп чыккан маселелер боюнча мен эч нерсе айта албайм. Анын пикирин ал менен мен пикирлеш эмесмин. Бирок анын бир нерсесин билем, ал саясатка келгенде мындай чындыкты сүйлөгөн, саясатка келгенде өзүнүн пикирин тайманбай айткан адам болчу. Камчыбек Ташиев боюнча дагы оюн аябай бир курч айтканын эсимде. Ошол адам ошол УКМК-нын абагында мындан 2 жыл болсо керек, камакка алынып, анан ошол жактан асынган абалда табылып таң калган да. Бул менен эмнени айткыбыз келип атат? Бул менен ошол УКМК-нын СИЗОсу бул мындай аябай коопсуздук маселе каралган жер. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын, кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар, суранамын. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Ал жакта ошол астына болгон жип кайдан барган? Ошол адамдардын тагдырын, ошол адамдардын баягы каза болуп калышына чейин кандайча жетип калган? Мунун бардыгы табышмакта. УКМК-нын СИЗОсунда токко отургузат деп атышат. УКМК-нын СИЗОсунда ур токмок калат деп атат. Психологиялык кысым калат деп атат. Мына ошолордун бардыгы ошол адамдарды өлүмүнө алып келген. Түрмөдө ошондой адамдардын өлгөндөн кийин бул жоопкерчилик бирөө жарымда болуш керек да. Бир тагдыр, бир дүйнө кетип атат. Анын артында канчадаган үй бүлөсү, бала чакасы, бир туугандары, ата энеси, куда сөөгү, айтору канча адамдардын тагдыры өзгөрүлүп атат. Ошол боюнча дагы ошол кездеги УКМК төрагасыбы, анын орун басарларыбы, СИЗОнун башчыларыбы бардыгы сөзсүз түрдө бул боюнча иликтенип, анан жоопкерчилик тартышы керек. Мындай тагдырлар талкаланып, сынып кала бербеш керек. Бул биз билген гана фактылар, билбегендер канча болушу мүмкүн? Ошолордун бардыгы мындай акыйкат тергелип, аларга саясий баа бериш керек. Кылмышкерлер бар болсо бул жерде жазага тартылышы керек. Ал эми мен мындан кийин ошол кустуризациянын шарданы менен абакка камалып, абактан аябай кыйналып, анан өлөрүнө 1-2 күн калганда гана бошотулуп, анан тез аранын ичинде бул дүйнөдөн инфаркт, инсульт болуп өтүп кеткен инсандар жөнүндө да айтып берем. Менин каналыма катталыңыздар, бөлүшүңүздөр,
элдин кеңири катмары бул жөнүндө билсин. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Талкуу кылбайлыбы? 1945 жылы ушул бомбардировщик менен бул Би-29 америкалык учак бул атом бомбасын Япониянын Нагасаки шаарына 1945 жылдын 9-августунда таштаган. Анан кийин 3 күндөн кийин Хиросимага таштаган. Дүйнөдө эң биринчи жана эң акыркы ошол атом бомбасын таштаган самолет учак ушул. Жана бул азыр Американын Огайо штатынын Дейтон шаарындагы музейде сакталып турат. Эң көп адам бир учурда бир бомбадан өлгөн ушул самолеттон болгон. Бул аябай тарыхта кандуу окуяны элестеткен. Анан тарыхтагы бир адам затынын бир жагынан аябай адам жаратмандыгын жана анын жырткычтыгын дагы ушундай элестеткен учак болгон. Ушул учактан ташталган жанагы Нагасаки жана Хиросимадагы ташталгандан кийин Жапондун императору капитуляция жөнүндө пактка кол койгон жана Америкадан согуштан жеңилгенин мойнуна алган. Америкалык биринчи өзөктүк куралды алып жүргөн самолет. Карагылачы кандай чоң. Куйрук эле ушунча.